Азыр базарлар жөнүндө видео чыгарылыш жасап жүрөт элек. Туура эле жеткиресизби маалыматты? Биз болгондой кандай болуп атса базарда ошол эле көрсөтө эле кетебиз. Эч көркөмдөбөйбүз же бул жака ал жакта болуп же бул тарапка деп туруп бөлүнбөйбүз. Ишкерлер кыйнап атышат да. 4 адам 5 адамдын кызыкчылыгы болуп атат. Бирок иштеп атат экенсиздер да азыр. Кадимкидей эле. Бастады, анан эмне кылабыз? 3 күндөн бери иштеген жокпуз. Балдарыбызды үйгө таштап коюп эле бул жерде түнү күнү болуп аттык. Суу свет жокпу азыр? Свет жок. Кээ биркилеринде жанып турат дейм да. Ал жерде бекер беребиз. Мына келгиле десе элде барып алып бекер жок. Эми баардыгы эле жакшы тараптан чечилсин дечи. Сиздерге дагы эч капа болбой тургандай болуп. Ооба. Ассаламу алейкум, Машина Кейдж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр Ош шаарында күндүзгү 12 болуп калды. Саат 1 август 2025 жыл. Бүгүн ушул атайын убакытта бөлүп ушул базарлар жөнүндө видео чыгарылыш жасап жатканмын. Буга чейин ошол эски Борбордук базарын тарттык. Өзүнчө бөлөк видео болуп ал жакта өзгөрүүлөр бар. Көрүп алсаңыздар болот. Биздин Машина Кейдж каналынын YouTube баракчасына кирип, анан ошол эле жакында жабылган Бек Султан базары, Шоколад базар жана баягы дагы бир нече чакан базарлар бар, аталыштарын унутпадым. Ошолор дагы жабылыптыр. Ал жактагы жагдайды дагы өзүнчө бир видео чыгарылыш жасадык. Көрүп алсаңыздар болот. Биз азыр мына Келечек базар тарабындабыз. Келечекте азыр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Өзү бул жакта дагы расмий түрдө угушум боюнча жабылган эле базар. Азыр биз ушу Алишер Навай көчөсүнүн тарабынан кирген тарапта жүрөбүз. Так. Бул жакта ушундай. Телефон саткан катар жак бул жак. Так, бул жак уже буюм-кече катар тарапка кетип атабыз. Ушундай. Жакшыларбы? Машина Кейдж каналына YouTube'дагычы. Ушу Келечек базар иштеп атабы? Кандай болуп атат? Жагдай кандай болуп атат? Иштеп баштады. Кандай маалыматтар барбы? Уже иштей турган болуп калдыңыздарбы? Же эмне болуп атат? Барбы сиздерде? Же мындай маалыматтар жокпу пока? Пока маалымат жок. Маалымат жокпу? Документально, если законный болсо, бизге туура алабыз. Чечим чыга элек экен да? Же Бизге келип эч ким айткан жок. иштеп эле атасыңар да кадимкидей эле. Жакшы. Мынакей көрүп атасыздар, ачылып эле базар иштеп атат экен. Мен мынакей өзүм көргөнүмдү болгондой кылып туруп эле мындай маалымат берип атабыз. Мурдагыдай эле иштеп атышат экен. Çeker otur. Ечеке өтүп кетеличи.
Aka bu kayактын эмеси? Машина Кейдж каналы YouTube'дагы. Биз азыр базарлар жөнүндө видео чыгарыш жасап жүрөт элек. Анан кандай болуп атат? Силерде маалымат барбы? Так иштейби, иштебейби эми келечек бул жак? İşte bakalım. Korkuşuz. Бирок кадимкидей эле иштеп атат экенсиң ара? Ачылык эле ошол боюнча эле турат. Мен мындай байкашым боюнчачы. Бардыгы эле. Öğretmenin hemen ölçürdüm böyle. Суу свет жокпу азыр? O svet çok. Кээ биркилеринде жанып турат дейм да. Nünür et de var. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Машина Кейдж каналы YouTube'дагы. Sizin geri alacakta bekar biraz. Buna geri giderse elde barvan bekar çok. Yemi Allah'tanızda biz bunu satıp alganbız. Arendaga berilet kança akça oşunça төлөсүн. 15 ming 20 mingga arenda oturalım. Сиз ушу балдардын кийим кечелерин сатат экенсиздер да? Eskide Түшүнүктүү. Жакшы эми. Жақсы интервью берерим де. Ооба. Эми баардыгы эле жакшы тараптан чечилсин эже. Сиздерге дагы эч капа болбой тургандай болуп, эми Бала тирликтерде Ооба. отурасың. Кечке суукта, ысыкта отурабыз. Болуптур эже. Жакшылык жака. Максатымдан зорго ишке киргизди келем шуну. Кайсы базарда өлө соода болгондо бизде аңгай соода жок отурасыңар. Эмне отурасыңар дейчиле. Адам жок го. Сиз өзү канча болду бул жакта иштегениңизге? Колунан кийин келгенбиз 2010 келген. 2010дон баштап эле? Көп жылдан бери иштеп атат экенсиздер да. Жакшы. Мейли эми жакшылык жакка чечилсин баардыгы эле. Келечекте ушундай азыр. Кайсы канал aka? Машина Кейдж каналы. Тура эле жеткиресизби маалыматты? Биз болгондой, кандай болуп атса базарда, ошол эле көрсөтө эле кетебиз. Эч көркөмдөбөйбүз же бул жакка ал жакта болуп же бул тарапка деп туруп бөлүнбөйбүз. Ишкерлерди Болгон. кыйнап атышат да. 4 адам 5 адамдын кызыкчылыгы болуп атат. Бирок иштеп атат экенсиздер да азыр. Кадимкидей эле. Баштады анан эмне кылабыз? 3 күндөн бери иштеген жокпуз. Балдарыбызды үйгө таштап коюп эле бул жерде түнү күнү болуп аттык. Балдардан 2 саат күндүзү кабар алып келебиз, кайра бул жакта. Балдарыбыз да үйдө атышат. Балдарыбыз баарыбыздыкы майда, кичинекей. Анан иш кылышыбыз керек да. Бизге бекер место берилбегенден кийин жер жок болсо Сиз канча жылдан бери иштеп атасыз бул жакта? 8 жылдан. 8 жылдан бери. Жакшы. Сиз эмне сатасыз? Биз ушул жерде детский кийим. Жаш балдардын буюмдарын да. Жакшы. Мынакей дагы бир маалыматтарды алдык. Мына көрүп атасыздар, баардык катар эле иштеп атат экен өзү. Ачык турат. Şu başından ayağına çeyin көрсөтөйүн. Аз биз Орктоңку катар тарапта басып баратам да. Бул жакта көбүнчөсү ошо жаш балдардын кийим кечелерин саткан катар экен. Машина Кейдж каналы эже YouTube'дагы. Келечекте кандай эмне болуп атат, ошолор биздин көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтүп коеюн деп. Иштеп кадимкидей эле иштеп атат экенсиздер, Буна токтотуучу жакта көрсөтүп коелу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ошо биз дагы мүмкүн болушунча силерге кандай өзүбүз көрсөк, кандай маалыматтарды уксак, ошолор менен бөлүшкөн аракет жасадык. Болгондой эле кылып тартып бергени. Бүгүнкү күнгө карата ушундай маалыматтар болууда. Анан азыр
ушул убакытты бөлүп туруп Базар тууралуу оюңуз түзүп ооба биз болгондой кылып тартабыз энди. Мына эми азыр кийинки видеобуз ушул баягы эстакада жаңы 2 деңгээлдүү ошол Монуев көчөсү менен Аскар Шакиров көчөсүнүн кесилишин видео көрсөтөйүн. Ал жакта Ош шаарында азырынча жалгыз баягы жер астынан өтүүчү жөө өтмөк бар. Ошол кандай бүттүбү ошол жактан маалымат берип өзүнчө бир видео чыгарылыш жасайбыз.